3 жыл мурда Борбордук Африка Республикасында жарандык согуш башталган чакта Селека жана Антибалака аттуу эки козголоңчул топ миңдеген балдарды өз катарына тарта баштаган. Антибалака тобундагы көптөгөн балдар апрель айында эркиндикке чыгып, Банги шаарындагы мектепке кайтып барышты. Франсуа топтун тынчысы болчу. Таяжым мени карап, курсагымды тойгозуп окуума көз салчу. Селека тобу келип, таяжым менин бөлөмдү өлтүрүшкөндө, мен өч ал үчүн көтөрүлүштөргө кошулуп кеттим. Антибалака тобундагы балдардын чейрек бөлүгүн кыздар түзөт. Чоко 17 жашта. Мен Селека тобу ата-энемди өлтүрүп, мени жетим калтырганы үчүн Антибалакага кошулдум. Банги шаарына алар менен чогуу келдим. Бул топтун лидерлери сыртка чыга алышчу эмес. Ошондуктан кыздарга тамак алып келүү үчүн акча беришчү. Биз тамак жасап, буюм тайымдарды ташып жүрчүбүз. Соңку бир нече аптада Бангиде кайрадан кагылышуу орун алды. Куралдуу топтордон алыстыруу балдар үчүн өтө кыйын. Алардын көбү мурдагы лидерлери менен ирегелеш жашап келишет. Андыктан азгырылуу коркунучу күчтүү. Антибалаканын лидерлери жаман эмес адамдар эле. Алар бизди багышчу, тамак беришчү. Бирок мен алардын бир нерсесин кечирбейм. Алар мага кантип согушууну үйрөтүп коюшту.